Азыркы тапта Чабандес чөлкөмүнүн аймагында эскилиге жеткен суу түтүгү жаңысына алмаштыруу иштери кызуу жүрүп жатат. Азыр ушул мен турган жерден Ак Коргон чөлкөмүнө чейинки тагыраагы күн батышты көздөй 3 чакырым 800 метр жерге жаңы суу түтүгү жаткырылат. Бул жумуштар Европа өнүктүрүү банкы каржылаган долбоордун биринчи фазасында үнөмдөлгөн каражаттын эсебинен жасалууда. Учурда жерди казуу, түтүктөрдү чаптоо сыяктуу жумуштар Чабандес чөлкөмүнөн тышкары шаардын 5 чөлкөмүндө да жүрүп жатат. Ушул участок 660 метри, азыркы тапта 280 диаметрдеги полиэтилен труба таза суу курулуп жаткан чагы. Андан кийин ушу 4800 метрди бөлүк болуп, андан кийинкиси 250 диаметрдеги труба кетет. 1 километр, анан 225, 1 километр, андан кийин 160 болуп бөлүнөт да, баягы суунун давлениясына жараша. Техникалар кенен коюп, Ленин көчөсү полный 3-5 бригада бөлүнүп иштеп жатат. Буга чейин долбоордун биринчи фазасында жалпы узундугу 8 чакырым 800 метрди түзгөн саркынды жана таза суу кеткен түтүктөр толук жаңыртылды. Маселен, Нарын шаарында таза сууну алып өткөн түтүктөр 1960-жылдары салынып, ошондон бери жаңыртылган эмес. ЭБРдин долбоорунун негизинде биринчи фазасы жүрдү толугу менен. Бул биринчи фазага жалпы көлөмү 5 миллион 480 миң евро каралган. Мунун 2 миллион евросы ошол кредит түрүндө берилген. Булардын жарым көлөмү ушул ички таза суу трубаларын жаңыртуу. Ошондой эле буларды жанагы суу жетпей калган аймактарга суу чыгаруу болуп эсептелет. Жайкысын ушул мезгилде напорлор теппей калат эле, мисалы үчүн этаждарга, этаж деле эмес, бул жер тамдарга деле суу азайып калат да, негедир. Анан ушу проектти бүтсө, кошумча суулар кетсе, элге жакшы болот деп ойлойм. Бул жумуштар Европа өнүктүрүү банкы каржылаган долбоордун негизинде жасалууда. Нарын суу канал ишканасынан билдиргендей, күзүндө долбоордун экинчи фазасы башталат. Анда борбордук канализацияга кошулбай калган аймактар үчүн саркынды суу түтүгү тартылып берилет. Азыркы тапта долбоор даярдалууда. Айжамал Болот кызы, Норус Абылаев, Ала Тоо 24, Нарын облусу.